Eski skvажиналарды мэрия кайтарып атат да. Кайтарып. Канча скважина кайтты? 14 азыр уже бүтүрдүк. 14 кайтты. Жаңы өкөн алдык. Жаңы азыр. Ошол алып аткандар боюнча айттым да. Ошол алган жерди, Акбура жээгинин боюн шаардык мэрия аренда калды да. Эмнеге аренда калды? Жок, бирөөсүн өткөрүп берди. Өткөрүп берди. Азыр соттун аренда калдыңыздар да. Полный 2 гектарды сот менен азыр сот болду. Сотко берген. Сиз көргөзбөдүңүз беле мага? Ошол жанагы Мелис Мырзахматовдун скважинасы очу өттү мамлекетке, шаарга өттү. Шаарга өттү, азыр жерин соттошту. Канча эл айтасың Мырзахматовдун жери? Көрсөт. Мырзахматовдун жери азыр өйдөдө да. Жер көрсөт. Барам. Так. Буга чейин бул жерде 1000 кубтук суу кампы бар эле. Ал бузулду. Урматтуу журналисттер, азыр мынакей биз кадастр турат, юристибиз турат. Бул жер мурда водозаборный эмне болгон? Станция болгон, Ушундай болгонбу? Бул жанакы текстиль ишканасынын водозаборный станциясы. Ошо менен бирге менчиктештирилген. Ошо менен бирге менчиктештирилген. То есть бул жер Мелис Мырзахматовго өткөн, туурабы? Башка фамилияда жүрөт, бирок башка фамилияда жүрөт, биз ошого караштуу киши. Так, теперь бул жерде канча скважина бизге өттү? 2 скважина. 2 скважина бизге мэрияга өттү. Так, дагы бир скважина боюнча соттобайсыз да? Иштер жүрүп атат. Скважина боюнча. Жер тилкелери боюнча общий. Общий жери боюнча, жер тилкелери боюнча сот жүрүп атат. Азыр може Мырзахматов жерди талашып атабы биз менен, мэрия менен? Общий жер дегениңизде канча соту? 2,5 гектар жер тилкеси. 2,5 гектар экен да. Ошо 2,5 гектар Кудай кааласа бул жер алынса, бул жерде эң мындай суу, таза суу чыккан скважина ушул жер экен да. Объему көп суу чыккан жер. Эми мен ойлойм, бул Мелис Жошпаевич беле? Мелис Жошпаевич өзү эле өткөрүп берсек, муну эл үчүн, шаардын тургундары үчүн кокуй коем, алсын эл депчи. Ага биягы деле жетет. Татан эле жетет агачы, мен билем. Бирок соттошуп атпайбы? Соттошуп атат, да, соттошуп атат. Бирок биз дагы эметпейбиз, расследовать этпейбиз, Биз дагы расследовать этпейбиз, биз дагы алабыз, Кудай кааласа. Алып, мэриянын баласын өткөрөбүз. Ошо кичине сабыр